Абылгазиевтің отставкасы уже давно эшек кетиш керек. Мунун Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкага кетишин талап кылган жарандардын катары калыңдап жатканы айтылууда. Учурдагы өкмөт башчысынын бул кызматта кайра калуусуна парламент колдоп бергени коомчулукта тетирисинче. Премьер-министрдин кызматтан кетишин кайрадан талап кылуусун шарттады. премьерлик болуп иштеген моралдык да, мыйзамдык да укугу калган жок. Себеби орустарда сөз бар. Поле в один не воин дейт. Біз жаңғыз өзі қалды. Командасы жоқ, анан кандай бұл автоматтық түрде кетіш керек. Эми быйыл болсо тай болды. Дагы 2 жыл күткүчө биз убакыт жок. Азыр пандемия, мындай эпидемия жайылып атат. Ошол убакта тез арада мамлекет башчыбыз муну карап, жоопкерчилигин карап, андан кийин дачасы окуясында да 90 миллионду уруп кеткен деп элдин арасында сөз жүрүп атат. Эми факты жок, бирок сөз жүрүп атат да. Бул жөнөкөй иш эмес, премьер-министр. Ошол убакта первизон болуп турган. Ошо боюнча жоопкерчилигин караш керек мунун. А бул кетсе жөнүнө кете берет, сүйүнүп эле кетет. Буга керек нече дегенче орусча айтканда. Ошон үчүн жоопкерчилигин караш керек. Мунун эми тай болду, 2 жылдан бери тай болду. Кундан балданын дагы 2 жыл күткөнгө бизде убакыт жок. Себеби акыбал өтө, экономикабыз начар. Анан бул сказканы жакшы билет деген да, сказка айтып башын айландырып берет экен. Сказкага ишенбейт уже, сказка бүттү, сказканын дору бүттү. Реальный иштер керек. Оптимизация маселеси туратына. Эч кандай оптимизация болгон жок. Эмне кылып атат, губернатор эмне кылып атат, башкасы эмне кылып атат. Баягы карантин буларга сонун болду, выгодный баягы отурганга жаман, баягы шултасы эле карантин. Бирок эл жашап атат да. Ошон үчүн буга разговор жок. Безоговорочно деп коелу, токтоосуз кетиш керек. Элдин пикирин уксаң эми билбейм эми. Телевизорду талкалап коюшту. Чыкканда эле ушунчалык баягы эмне дейт? Болгон күч аракетибиз жумшайлы. Бул бир эле өкмөттүк эмес, бул баарыбыздын жалпы элдин астында милдетибиз. Рахмат силерге. Кыскасы көргүсү келбейт да, элдин көргүсү келбей калыптыр. Ушунчалык мындай кыл дейт. Противно смотреть дейт телевизорду. Себеби сказканы жаш балдар укса билбейм, мына чоң кишилер түшүнүп калды бул кишини. Эми бул акылдуу эле жигит, жаңыл акылдуу эле киши экен, эми мындай бир өздүн ойлоп, кыргыз элинин тагдырын ойлоп, өзүнүн келечегин ойлоп, кийин бир неме баары бир кийин деле мунун жоопкерчилиги каралат. Бюджетти бияка эле коюп койт. 90 миллионду акчасын бериш керек да. Бюджет ким коймун эле, айнан алгы элден чогулган кассада. Бул элди нак жөнтөгүндө акчаны акчасын бербесе анан кандай болот бул эми? Жооп бериш керек ошол киши дагы, Абылгазиев. Эгер неме арты таза болгон болсо, ошону чукуп чыгат. Азыр өзү бардыгы эле көрүнөт. Эгер чукуй албаган болсо, өзү дагы күнөөлүү ошонун ичинде. Ушундай деп айтабыз да кыргыздар, жана туура. Тура эле сөз бул. 2017 жылы 16 январда Кырсык Аба майдандын жанындагы дачасу айылынын 35 тургунунун, андан тышкары учактагы 4 учкучтун өмүрүн алган. Буга байланыштуу 17 январ Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Кырсыктан жабыркагандарга элден жардам чогултулган. Өкмөттүн маалыматы боюнча атайын эсепке 102 миллион 160 миң 180 сом түшкөн. Учурдагы өкмөт башчы ошол кезде Кырсыктын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссияны жетектеген Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт чогулган акча калыс текши бөлүштүрүлгөнүн, 7 жаран үй-жай алганын айтканы менен коопсуздук чараларынан улам кимге канча акча тийгени ачык көрсөтүлбөй турганы белгиленген. Чаралар колдонот. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.